Джеки Чандын кызы өзүнүн лесбиянка экендигин жар салды. Аламга тагы чыккан айтылуу киноактер Джеки Чандын никесиз туулган кызы Этта У аттуу кызы дүйнө коомчулугун өзүнүн элге жагымсыз кадамдары менен өзүнө буруп келет. Буга чейин ал өзүн өзү өлтүргүсү келгендиги боюнча маалыматтар чыккан. Ал бул ирет Instagram баракчасына ЛГБТлар менен бирге түшкөн сүрөттөрүн жарыялаган. Көп өтпөй ал кыздын лесбиянка экендиги белгилүү болгон деп жазат чет элдик маалымат каражаттары. Этта У өзүнүн жакын курбусу экөө тууралуу абройлуу басылманын башкы темаларында жазылган. Этта чачын кырдырып сүрөткө түшүп, анан Instagramга коюп, эгер кимдир бирөө мени түшүнгөн болсо, мен лесбиянкамын деп жазып койгон. Кийин жазууну башка жазууга алмаштырган. Негизи Джеки Чан бул кызды өзүмдүн кызым деп эсептейт. Актер 1998-жылы актриса Элейн Нейнг аттуу сулуулар конкурсунун жеңүүчүсү менен Великолепный деген киносуна бирге тартылган соң, экөөнүн ортосунда ысык мамиле жаралган. Бирок Джеки Чан сүйүүсүн жаңылыштык катары баалап, 1999-жылы туулган Этта аттуу кызын менин кызым эмес деп жар салган. Ал эми Элейн Нейнг 2005-жылы кызына начар мамиле кылгандыктан тиешелүү укук коргоо органдары тарабынан эскертүү алган. Аны алкоголдон жабыр тартып жатат деп жазып чыгышкан. Кыргызстандагы жана дүйнө кабарларынан биздин каналга катталып, лайк басып, комментарий жазып, соңку жаңылыктар менен таанышып туруңуздар.